Катуураак. Bir ay oldu da süylülük eskimize çok, karagan adam çok, biz jardan beri otağız. Beş yerge jaktır albayı tağız, taşın başta akça karanat elde jardan vermeyin. Biz bağat olalım. Bir der kol olmaydı, kayta barıp yapacağız. Travmatologiya yapacağız gerek. Uşa baskaydı, uşa sumakta içpey oldu. Eştike içpey, kökönde eminim öldürüyor. Bir любой жерге барсак эч ким кабыл албай атат. Коркот атат, дажына көбөт качып атат. Эмнеге качып атат? Ошо булбай көрүнгөнүн колунда иштеп, таяк жеп, бир-биринде көргөн. Сиздер Биз жөн эле адамбыз бияктан. кайрылдыңыздарбы бир? Больницалар санамет жетип, направление стоп, эчтеке стоп албай эсептешти. Албай атабы? Бул ата канчадан бери Бир ай болду. Канча кабердик катылып эми өттөп жаткырса, только жаткырыш керек. Биз алардан дары берип, ичине кыпет демейбиз, өлөбөйт. Өзүбүз төлөйбүз. Өзүңүз. сиз бул атага ким болот? Чочун адам болосуз, э? Бейтаныш. Бул сиз мына биздин мамлекеттеги иштеген министрлерге, депутаттарга айттыңызбы ушуну? Айта. Жылдан бери айткан укпаган эми болушмак беле. Эми азыр кыбырап калбадыбы? Биз ойлойбуз, муркер иманды бир врач алса балким кабыл алып жатып берселе болду. Ошо орун жок болуп атат, Азыр бул жерде рахмат. Бул жерде эжебиз жакшы бир маселени козгодум. Биз байка отурган экен бир аксакал. Азыр тияка басып кетти, жүрө Эрбо. Ошол киши мындай эле сыртынан эле тартайын. Бул киши өзү орукчан экен. Бара турганда жери жок экен. Анан бул ушул жердеги биздин кайдыгер эмес эжелерибиз жардам берип атыптыр. Обычный квартирада, суточный квартирада, Ош базарда жашайт экен. Бул эже жардам берет экен, ыктыярчы. Анан мына баарына кайрылып атат. Ушу шайлоо убагында эле баары кыйын болуп калат. Биздин депутаттар, партиялар, укмуш олигархтар ушу аксакалдарга бир ырайым көргөзүп койбойбу деп аябай жакшы кайрылды. Достор, биз азыр мына Москва көчөсүндө турабыз. Айткандай эле бул жерде чоң эбегейсиз, көйгөйлүү нерселер ачык эле турат. Анткени мына аптека, дарыканалардын артында чоңдоген биздин мафиялар, мына биздин кызматта иштеген, жогорку кызматтарда, ошол эле жогорку кеңештерде отурган өкүлдөрүбүздүн жеке компаниялары бар. Анын баары билесиздер, ачык. Анан ушуну биз бүгүн түз эфир кылып, элге кичине ойгонсун дедик. Анткени экинчи, үчүнчү толкун толук кандуу келиши мүмкүн. Биз ошого даярбызбы деген суроону жаратып атабыз. Могул дары-дармек мафиясы оборот аябай күч алды. Кыргызстандын канын сора турган бир тармакка айланды. 25 миллиард сомдук оборот болуп атат жылына. Өтө чоң кирешелүү бизнестерди биздин олигархтар учурда пайдаланып, элдин көйгөйүн пайдаланып, биздин эсебизден байып атат. Ошону достор ойгонгула, ушуну таркаткыла, бөлүшкүлө, айткыла. Мен айтайын, силер айткыла, баарыбыз айтсак эл оңолот достор. Ошону баарыңар колдоп тургула. Рахмат баарыңыздарга.